8 aydan beri abakta жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров кемпир-абадчылардын маселесин чечүүнүн 3 жолун атап бийликтегилерге кайрылды. Бул тууралуу мурдагы элчи Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында ич жыгылыш варианты Кыргызстандын келечеги, элинин ынтымагы, саясий стабилдүүлүгү үчүн Кыргызстандын саясатчыларын консолидацияга келишине жол ачышы мүмкүн. Ал кемпир-абадчылардын кылмыш иши эмне себептен жабык каралат деген суроо салды. 2023-жылдын 23-24 июндарында Россияда дүйнө элинин көңүлүн бурдурган Вагнер жеке аскер компаниясынын куралдуу аскер күчтөрүнүн козголоңу сүйлөшүү жолу менен токтотулду. Ушул эле күнү 23 июнда Кыргызстанда да массалык башаламандыкты уюштуруп, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга даярданышкан кемпир-абадчылардын сот иши жабык эшик артында башталды. Эгерде Россия аскер күчтөрүнүн куралдуу козголоңу 2 күндө сүйлөшүү жолу менен токтотулуп, мүмкүн Россияда болуп кете турган жарандык согуштан сактап калынса, Кыргызстанда кемпир-абадчылар сот отурумун мыйзамсыз баштаган судьяны мыйзамдуулукка чакырып, сот отурумун кийин баштап, судьяны 2 жолу сот залынан чыгып кетүүгө мажбур кылды. Бирок Кыргызстандын бийлиги кемпир-абадчылардын үстүнөн 8 айдан бери жүргүзүлүп келе жаткан мыйзамсыз аракеттерин улантып, кемпир-абадчылардын, алардын адвокаттарынын айнылгыс далилдер менен келтирилген жүйөлүү аргументтерин уккусу да келбей, судьяга 7 июлдан тартып сот отурумун жабык эшик артында аткаруу боюнча мыйзамсыз чечим чыгартты. Биз кемпир-абадчылар 8 айдан бери ачык тергөө жүргүзүлүшүн, эми болсо ачык сот өтсүн деп талап кылып жатабыз. Ачык сот өткөрүүдөн бийлик качып жатат. Кемпир-абадчылардын кылмыш ишинде эч кандай мамлекеттик же башка кызматтык жашыруун сырларды камтыган материалдар жок. Бийлик үчүн кылмыш иштин тергөөсүн, эми сот отурумун жабык эшик артында аткарууга негиз болуп жаткан факты бул кылмыш иштин ичинде кемпир-абадчылардын күнөөсүн далилдөөчү бир дагы далилдин жоктугу эсептелет. 8 ай кемпир-абадчыларды мыйзамсыз камап, 37 тергөөчү, ондогон опер кызматкерлери аракеттенип, бир дагы далил табышкан жок. 2022-жылдын 23 октябрында Ак үйдөн токулган айыптоо токтому өтүр точкасына чейин өзгөрүлгөн жок. Ошондуктан бийлик бир дагы далил жоктугун ачык сотто эл, коомчулук, журналисттер билип калышынан коркуп, ишти жабык өткөрүүгө аракеттенип жатышат. Негизги жашыруун сыр ушул. Кемпир-абадчылардын маселесин чечүүнүн 3 жолу бар. Биринчи бул мыйзамдуу жол менен чечүү. Ал үчүн мыйзам чегинде ар тараптуу объективдүү жана калыс ачык сот отурумунда сот териштирүүсүн өткөрүүсү керек. Бирок бул жолдун Кыргызстандын тынчтыгы, элдин ынтымагы үчүн зыян тийип калышы да мүмкүн. Себеби кемпир-абад маселеси ачык сотто кайрадан көтөрүлөт. Эл билбеген айрым имиш-имиш сөздөр, такталбаган жана такталган маалыматтар айтылат. Ансыз болбойт, анткени кемпир-абадчылардын кылмыш иши кемпир-абад маселесине байланган. Экинчи мыйзамсыз жол. Бийлик 8 айдан бери ушул жол менен келе жатат. Бийлик албетте соттук териштирүүнү мыйзамсыз жабык сот отурумунда өткөрүүнү, жабык өткөн сот менен каалагандай мыйзамсыз чечимдерди алдырганга жетишет. Бирок бул жолдун Кыргызстан, анын эл аралык имиджи үчүн жаман жагы Жапаров, Ташиев бийлиги. Кемпир-абадты Өзбекстанга мыйзамсыз берген аз келгенсип, ага каршы пикирде болгон күнөөсүз адамдарды да мыйзамсыз күчкө салып соттотуп жиберген деген ачуу чындык тарыхта калат. Кемпир-абадчыларды мыйзамсыз соттоткондор менен мыйзамсыз соттолгондордун ортосунда, алардын тукумдарынын ортосунда айыкпас кек пайда болот. Ал тукумдан тукумга, муундан муунга өтөт. Үчүнчүсү бул тил табышуу жолу. Кемпир-абадчылардын кылмыш иши кемпир-абадка байланыштуу саясий иш экени баарыбызга белгилүү. Ар кандай саясий иш сүйлөшүү жолу менен чечилет. Биз кемпир-абадчылар президент Садыр Жапаровго сүйлөшүү жолу менен ишти ич жыгылыш вариант менен бүтүрүү сунушубузду Рамазан айында эле бергенбиз. Бир жолу жолугушуу болуп сүйлөшүү токтоп калды. Сүйлөшүү кылмыш иштин заказчиги болгон УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, уюштуруучусу президент Садыр Жапаров бир тараптан, экинчи тарап болгон кемпир-абадчылардын ортосунда жүрүшү керек. Ич жыгылыш варианты боюнча жеңүүчү жана жеңилүүчү болбойт. Кемпир-абадчылар 8 ай мыйзамсыз түрмөдө жатканын, кемпир-абадты сактап калуу үчүн күрөшкө аттанып, бирок душманга колго түшүп, 8 ай туткунда жатып кемпир-абадты сактай албай калган баатырларча кабыл алууга тийиш. Экинчи, кемпир-абад саясий маселесин майданында көтөрбөөгө милдеттүү. Себеби кемпир-абад де юре, де факто Кыргызстандын чегара маселесин чечүүгө ыйгарым укуктуу Кыргыз Республикасынын президенти менен Жогорку Кеңеши тарабынан биротоло чечилди. Биротоло чечилгенге чейин кемпир-абадчылардын Кыргызстандын атуулуу катары кемпир-абадты сактап калуу боюнча Кыргызстандын президенти менен Жогорку Кеңешине таасир этүү аракеттери, Жогорку Кеңештин көпчүлүк депутаттары президент тарабынан колдоо тапкан жок. Тескерисинче кылмышкер катары бааланды. Ал эми Жапаров, Ташиев бийлиги кемпир-абадты Өзбекстанга берилишине каршы пикирин ачык билдиришкен, кемпир-абадчылардын кылмыш иши жасалма экенин,
Алардын мыйзамсыз камапта пикирлерин өзгөртө алышпаганын моюндарына алышып, өздөрү козготкон жасалма кылмыш ишти кылмыш окуясы болбогонуна байланыштуу өздөрү кыскартууга эрктүү буйрук берүүсү милдет. Анткени Жапаров Ташиев көздөгөн максатына жетти. Кемпир-Абадты бөлүк Өзбекстанга берилди. Кемпир-Абадты Өзбекстанга беришкен алардыкы туурабы же ага каршы болушкан кемпир-абадчылардыкы туурабы? Эми бул тарыхтын ишине байланышы керек. Ич жылыш вариантынын маңызы ушунда. Кемпир-Абадтын Өзбекстанга берилишин колдогондор менен каршылар ар кимиси өз пикирлеринде калышат. Мындан ары саясий майданында сот отурумунда аны кайра көтөрө берүү Кыргызстандын стабилдүү өнүгүүсүнө, элдин ынтымагына залакасын гана тийгизет. Биз кемпир-абадчылар бийлик айткандай Кемпир-Абадты шылтоолоп массалык башаламандыкты уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга эч кандай даярдык, аракет жасаган эмеспиз. Бардыгы Жапаров Ташиев бийлиги тарабынан коркконго кош көрүнөт принциби менен уюштурулуп, кимдир камалат тизмесине айыптоо токтомуна чейин тергөөчү эмес, президенттин профессионал кошоматчы, алдамчы, саясий сойкулар бир юристи тарабынан даярдалган. Аны Кудай алдында ачык же жабык өткөрүлгөн сот отурумунда далилдеп беребиз. Ал үчүн кемпир-абадчыларда билим, тажрыйба, дух жетиштүү, мыйзам чындык биз тарапта. Кемпир-абадчылар кус десе эки эселеп кусушуп, садыркелеп, камчыкелеп кечирим сурашып, кошомат кылышып жүрүшкөн качкын соттолгон экс-президенттерден же коррупционерлерден эмес. Кемпир-абадчылар Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн бекем турган, өз ою, пикири бар, эркен сүйлөгөн, билимдүү жана тажрыйбалуу инсандар. Алардын арасында келечекте Кыргызстандын президенти, депутаты, министри болчу заманбап, билимдүү жаштар бар. Аларды мыйзамсыз камап, соттотуп, Жапаров Ташиев бийлиги эч нерсе утпайт. Кемпир-абадчылар 8 айдан бери СИЗОдо камакта отурушса да өз күрөшүн токтотушкан жок. Эгерде эми мыйзамсыз соттолушса деле түрмөлөрдөн күрөшүн уланта беришет. Алар эми кемпир-абадчылар деген саясий бренд менен күчтүү бириккен радикалдуу оппозицияны жаратышы мүмкүн. Ушул мезгилде ит жыгылыш варианты Кыргызстандын келечеги, элинин ынтымагы, саясий стабилдүүлүк үчүн Кыргызстандын саясатчыларын консолидацияга келишине жол ачышы мүмкүн. Мунун биринчи кезекте Жапаров Ташиев бийлиги ойлонуу керек. Мамлекеттик машинанын күчү менен эч ким мыйзамсыз бекем бийлик төптөп, чексиз бийлигин жүргүзө алган эмес, деп жазылат Бекназаровдун кайрылуусунда. Эске салсак, 2022 жылдын октябрында Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына нааразычылыгын билдирген 30дай саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активисттер камакка алынган. Алардын арасында саясатчы, мурдагы элчи Азимбек Бекназаров дагы бар. Ага карата кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдануу жана массалык башаламандык беренелери боюнча бир нече кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишин козгоого кармалгандардын Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылат. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Кармалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап келет.